Кетмен төбеге қарым, аралап тоқым өскен жер, орынсыз жерден байбалап 15 жылға Bu жерде Қазақтан келген ақындар, Қырғызстандағы өзінің Тоқмақын шәкірттері, ошондой эле дастанчылар, андан тышкары өзү менен замандаш, бирге эл кыдырып, жети дубанды ал тургай ошол кездеги эсенги мамлекеттерин чогуу кыдырган өнөрпоздор баш болуп, ушул бүгүнкү иш-чарага катышканы жатат. Андан тышкары бизге сырттан атайын өзү менен замандаш болуп бирге иштеген өнөр адамдары, интеллигенция өкүлдөрү жана ошондой эле күйөрмандары бүгүн Замирбек Үсөнбаев ырдайт деп келип отурган учуру. Замирбек агайыбыздын ден соолугу Кудай буйрса жакшы. Бүгүн колуна комуз кармап, бүгүндөн тартып биздин арабызга кошулуп, Манас театрынын аксакалы катары бир элге ыр белегин чачып өнөр тартуулайт деген ниетте бүгүнкү иш-чараны баштаган турабыз. Өчүн алып манап, токум талабына жеткенде. Замановдун залкары Замирбек Үсөнбаев атабыздын, улуу устатыбыздын иш-чарасына даярдык жүрүп атат. Мен ошол кезде Алымкул Үсөнбаев айылга Жоонтоп, Саякбай, Осмонкул, Ысмайыл ырчы баштаган улуу өнөрпоздор келгенде тосуп чыккан аксакал болом. Ошол арал айында. Ошол образга даярдык жүрүп атат буюрса. Агайга бекем ден соолук кылайм, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бул майрам жалпы маданияттын майрамы. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Манас орденинин ээси Замирбек Үсөнбаевдин чыгармачылыгына 55 жыл өрнөктүү элден бата алып, өнөргө болду аталык аттуу концерт өттү. Маареке 50дөн ашуун анын чыгармачылыктагы бирге иштешкен кесиптештери жана шакирттеринин коштоосунда өттү. Замирбек Залкарагабыз бул тулпардын туягы, Шумкардын канаты. Себеби тобулу Токтогул атабыз үзөңгүлөш жүргөн ак таңдай акын Алымкул атанын баласы. Акындардын данасы деп жүрөбүз. Замкемди көрүп, аганы көрүп илесет дегендей, Замкемди сахнада ырдаган турпатын көрүп, сайраган үнүн көрүп, шаңшыган күүн көрүп, баарыбыз акын болсок деп даллаттандык. Демек азыр канча акын чыгып аткан болсо, ушунун бардыгы Замкемди пир тутуп, орустар айткандай көмүр тутуп деп коет. Ошондой даллаттанып жүрүп, акын чыкты. Көрө-көрө көсөм болот, сүйлөй-сүйлөй чечен болот деп балдарыбыз азыркы кезде жакшы, Кудай буйрса, кыргыз өнөрү ушундай экен, элден чыгып элге кызмат кылат экен. Эми Замекемдин сахнада сайрап ырдаганына 55 жыл толуптур. Бул деген жарым кылымдан ашык. Замекемди биз баа жеткис алтындай көрөбүз. Себеби бул киши улуу төкмөлөрдүн колун кармап, батасын алып калган киши. Коргол атанын, Осмонкул атаны көргөн, калыктарды көрүп калган. Алыкемдин үйүндө бардыгы чогулуп ошол жерде ырдап, чорлоп отурчу экен төкмөлөр. Ошолорду көрүп ак батасын алып чоңойгон киши. Замекемди көргөнгө, учурашканга зар болобуз. Себеби Замекем сүйлөп отурса, агарып таң атып, кайда кызарып күн батканча сүйлөйт. Бир зерикпей баарын айтып берет. Эми Замекемдин ден соолугун тилеп, бүгүн 55 жылдык сахнада сайрап ырдаган 55 жылдык белгилеп турабыз. Дайыма Замекемдин үнү шаңшый берсин, комузу таңшый берсин, таңда тили такылдап, жүзү жаркылдап аман болсун. Кудай өмүрүнү өмүр улансын. Өрнөктүү киши өрнөктүү болуп жүрө берсин, өрөөнүбүз өлкөбүз кубансын. Жашына жаш улансын, жаркылдап сак саламат болсун, жалпы элибиз кубансын. Төкмө акын Замирбек Үсөнбаев чыгармачылыкка жаштайынан аралаша баштаган. Залкар инсан Коргоол Досуевдин колунан Токтогул Сатылгановдун комузун белекке алган. Ошентип 16 жашында филармонияга жумушка чакырылып, ал жакта Ашыралы Айталиев, Токтосун Тыныбеков, Эстебес Турсуналиевди ээрчип жүрүп, алардын мектебинен өткөн. Аккан арыктан суагат демекчи, өзүнүн устаттарынан алган билимин аркалап, ондогон ак таңдай азаматтарды тарбиялаган. Алардын көбү азыр эл алдына чыгып, өз өнөрлөрүн тартуулап келишет. Эми устатыбыз Замирбек Үсөнбаевдин бүгүн чыгармачылыгынын 55 жылдыгы даңазадуу ушул борборубуз филармониянын сахнасында өткөн турат. Буга казак журтчулугунан дагы казак шайырлары, акындары да келип куттуктап атат. Жалпы ушул өнөр чөйрөсү, маданият чөйрөсү куттуктап турабыз. Устатыбыз 1000 жашасын.
устатыбыз оорубасын, дайыма арабызда болсун, насаат, улуу сөздөрүн айтып, ушул даңазалуу мааракеси жакшы өтсө. Бала кезимизден ол кісінің айтыстарын, төкпе жырларын құлағымызға құйып, сүйсініп, тыңдап өскенден кейін ол бізге деген құрметіміз бөлек, сыртынан ұстаз тұтып жүреміз. Негізі екі елдің арасындағы достықты жырлайтын, елдің іргесін бүтіндеуге ынтымаққа шақыратын ол қашанда ақындар. Сондықтан да осы тұрғыда біздің кешегі алыптардың жалғасы бүгін ортамызда шығармашылық кешін өткізгелі отырған Замирбек ағамыз осы екі елге де ортақ тұлға деп білемін. Сондықтан да шығармашылық кеші құтты болсын. Қолынан қомызы түспей, өзі төрден түспей, мынау қырғыз елін өзінің тың туындыларымен, маржан жырларымен рухын көтеріп, қуанышқа бөлей берсін. Заманыбыздын залкары, өнөрдүн аксакалы Замирбек Үсөнбаевдин сахнадагы 55 жылдык иш-чарасы ойдогудай өтүп, аны куттуктоо үчүн келген коноктор маареке ээсине жагымдуу маанай тартуулашты.